Мага Бишкек шаарынын Коенкозов 132 үй дарегинде жашаган жеке сектордун жашоочулары кайрылып жатат. Алардын айтымында Коенкозов көчөсү 130 дарегинде Арзу Development курулуш компаниясы жүргүзүп жаткан курулуш иштеринин натыйжасында коңшу жайгашкан жеке турак үйдүн дубалы 3-чү жолу урап түшүп атат дейт. Мындан тышкары 25 жылдын ноябрь айында да курулуш иштерин жүргүзүүдө турак үйдүн дубалынын бир бөлүгү урап, ошондой эле газ магистралына зыян келтирилип, анын кулашына алып келген деп атышат да. Бул көрүнүштөр жашоочулардын өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч жаратып жатканын билдирип жатышат. Бирок буга карабастан курулуш компания ушул күнгө чейин курулуш аянтында коопсуздук камсыздоо боюнча жетиштүү чараларды көрбөй жатат. Тосмо конструкциялар орнотулган эмес. Бул боюнча трибунадан биздин урматтуу министр Минстройго кайрылып бериңиздерчи, министрге ушул үнүбүздү жеткирип берилечи деп аябай суранып атышат. Өкмөт өкүлүнө ушул расмий менин айтылган сөзүмдү сураныч Минстройго жеткирип коюңуздарчы деп. Анан дагы бир тактай турган бир маселе, жаңылыктарда мына бүгүн чыгып атат. 1-июлдан баштап Орус Федерациясында жаңы талаптар коюлуп, кыргызстандыктардын кирүүсүнө деген кошумча мобилдик теркеме аркылуу арыз жазылыш керек экен да. Бул жерде мен белгилеп кете турган эки нерсе болуп атат да. Расмий тилде окуп коеюнчу. Разместить в личном кабинете свое фото, биометрические данные и голос. Подать заявление на въезд и получить QR-код для предъявления на пограничном контроле, который действует в течение 90 дней со дня оформления, не позднее, чем за 72 часа до пересечения госграницы. То есть все те, кто будет въезжать в Российскую Федерацию, кыргызстанцы, должны понимать, что вот требования ужесточаются, да.